Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар акш долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң акш доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Кылмыш иштерин жана мүлктү ишке ашыруу алкагында төмөнкүлөр күтүлүүдө. То есть биз мына ушул декабрь айынын аягына чейин дагы кошумча 40 миллиард 893 миллион сомдук жумуш аткарып бүтөбүз деген оюбуз бар. Булар азыр кылмыш ишин алкагында каралып жана бүтүп аткан жумуштар. Бул 472 миллион 755 миң доллар бар. Демек, мен жыйынтыктайм. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024-түн декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен силерге маалымат берип коеюн. Зыяндык ордун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулар боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук. Мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондуна 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадион билесиздер. Ошол жаңы стадионго дагы ушул биздин токтолгон акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом. То есть УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын бардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын бардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став фонд булардын бардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз. Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги азыркы күндө ачык аукциондор аркылуу 8 миллиард 963 миллион сомдук акча каражатын мүлк түрүндө ишке ашырды. То есть биз, урматтуу коллегалар, мундарын ачык айтып коюшум керек. 1100 бардыгы болуп 1174 объектини биз кайтардык. Мамлекетке, мамлекеттик мүлккө кайтардык. На общую сумму 130 миллиард 510 миллион сом. Анын
Satılganı, bugünkü gündө satılganı 44 obyekt satıldı. 8 milyar 963 milyon so'm. Mamlaketke berilgen obyektler 184 obyekti mamlaketke ötküzüp berdik. Bu emne degen obyektler? Bu obyektler bu obyektler pansionatlar, stadionlar, balдар лагерлери, mekdepler, bala bakçalar, zavodlar, соода аянтчалары, жер тилкелери болуп кайтарылган. Ошону 184 объектини 47 миллиард сомдук объектини биз мамлекетке кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө 945 объект калды. Çenem менен 75 миллиард сомдук объект калды. Бул бүгүнкү күндө жанагы мүлк агенттиги тарабынан сатылып атат. Дагы бир жолу айтайын, биз кайтарып берген объектлердин баардыгы 100% мүлк агенттиги тарабынан аукционго коюп сатылат. Анын сатылышына, баасына, кимге сатылышына биздин эч кандай тиешебиз жок. Аны ошол мамлекеттик орган карап турат. Так. Дагы. Ушулардын арасынан мен общий маалыматты бердим да силерге, канча акча түшкөн, канча акча каяка бөлүнгөн, ошол боюнча маалыматтарды бердим. Мен ушулардын арасынан резонанстуу болгон бир нече коррупциялык кылмыштар боюнча маалымат берип коеюн. Биринчи, 2021 жылы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты, мурдагы депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кирешесинен 1 миллиард сом, 11 миллион 976 акш долларын акчалай жана мүлк ретинде төлөгөн. Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом төлөдү. Дагы айтайын, экинчиси, бул мүлк жөнүндө жана башкалар анын ошол акчанын 45 миллион сомун накталай төлөдү. 955 миллион сомго бааланган Ташкөмүр шаарындагы цемент заводун мамлекетке өткөрүп берген. Так. Экинчи, ошо резонанстуу кылмыштар боюнча 2022 жылы Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Аддет Кубанычбек мамлекеттик казынасына 51 миллион 276 миң сом накталай акча каражатын төктү. Аны билесиңер, ошол бажы кызматынын төрагасы болуп турган маалда кармалган. Ошол төгүп чыгып, силер айтып атпайсыңарбы? Отуруп эле чыгып кетип атат деп. Жок, отуруп жөн чыкпайт. Эгер кимдир бирөө ошол биздин улуттук коопсуздук мамлекетине кармалган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алып анан чыгат. Жөнөн отургузуп кайра чыгарып бере турган оюнчу эмес. 500 соода түйүндөрүн камтыган 209 гектар аянтындагы Баткен базары Шадиевдики болчу. Алда мамлекеттин балансына өткүзүлдү. 551 миллион 999 миң сомдук. То есть Баткен базары толук койду мамлекетке өтүп, азыр мамлекетке карамаганда. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нурлан Макеев мыйзамсыз менчиктештирген базар баасына 4 миллиард сомдук баягы Чүй облусундагы Кемин районунда 353 гектар жерлери мамлекеттик менчикке кайтарылды. Салыктык башкаруу жана статистикалык тутумдарды модернизациялоо боюнча Дүйнөлүк банктын долбоорун боюнча сатып алуулар жүргүзүүдө коррупциялык фактылары боюнча Кыргыз Республикасы финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык комитетинин төрагасынын орун басары Дубанаев Адилет Садырбекович кармалган. Ал бүгүнкү күндө ички аудит кызматын өткөргөн аудиттик текшерүүсүнүн жана Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын натыйжасында долбоордун баасын ашыкча көтөрүү жүзүндө 1 миллион 267 миң акш долларын зыян алыпталган жана ошол толук эле мамлекетке кайтарылып төлөндү. Акциз маркалары боюнча мен отдельно айтамын. Акциз маркалары боюнча налоговыйлардын кылмыштары боюнча бул чоң резонанстуу кылмыш болуп, мындай чоң кылмыш ачылган эмес. Мен муну отдельно айтып кетейин. Кылмыш иши алкагында Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык болгон Капитал банк
banki, aksionerlik açık koğumu 100% uluş mamleketke ötkөрüldü. Bağısı 2 milyar 40 milyon so'mdu tüzdü. Ana sırtkarı Çınabay Tursunbekov'un eylep algan janagı arak zavodu. Arak zavodu da toluk koydan mamleketke ötkörüldü. Bişkek Liker водочный завод деп айтылат го. Ошол дагы өткөрүлдү. Андан сырткары Чынабай Турсунбековдун аялы кайсы бир мошенниктер менен байланышы, аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагында ушундай иш кылды. Мени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага 5 миллион доллар даярдашкан. 5 миллион доллар даярдашып, анан ушуну Ташкентке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтарда катышкан да. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы 5 миллион долларын дагы алдык. И мамлекетке өткүзүп койдук. Алар эми билбейт окшойт. Ташкентке эч кимден эч кандай бир сомдогон акча взятка албастыгын. Бул аларга сабак болду да. Мына ошентип Чынабай Турсунбековдун аялына үй бүлөсүнө таандык Капитал банкы өттү. Мамлекетке Капитал банкты билесиздер. Мурдагы Максимдин банкы болчу. Булар туура эмес ошол маалда Атамбаевдин маалында приватизация кылып сатып алдык кылышкан, бирок ошол види приватизацияга алып коюшкан Максимдин банкын. Ошону кайра мамлекетке кайтардык. Бул деген баягы Бакиевдер кеткенден кийин бул банк мамлекетке өтүш керек эле. Бирок булар өткүзбөстөн өздөрү өткүзүп алган да. Мына кыскасын айткандачы, ошону мамлекетке кайтардык. Дагы айтайын, Бишкек Ликер водочный кайтардык. Анан 5 миллион доллар акчасын дагы мошенниктер аркылуу акчасын анан дагы мамлекетке өткүздүк. Баткен облусунда мыйзамсыз жеке менчик өткөрүлгөн базар баасы 6 миллиард сомдон ашып турган, жалпы 138 гектар 64 жер участкалары түзгөн жер тиркелер мамлекеттик баласына кайтарылды. Бул да резонанстуу кылмыштарга тиешелүү болот. Үчүнчү жакта мыйзамсыз менчиктештирилген 5 миллиард сомдон ашык 60 миллион долларлык ашык бааланган жеке ишкер Полишев таандык болгон железобетон акционерлик ачык коомдук мамлекеттик мүлккө кайтарылды. Бул да тергөөдөн кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жураев дейт. Жураев атын билбейт экен, СМ деп турат. Тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр менен Кызыл Кыя машина куруу заводунун балансына өткөрүлдү. Заводдун чектеш жалпы аймагы 22 гектар камтып, болжолдуу бааланган баасы 4 миллиард сомдук мүлккө өткөрүлдү. Бул бир нече резонанстуу кылмыштар боюнча, мен орусчасын айтпай, кыргызчасын айтайын, кетти булар. Так, дальше. Эми по личности. Билесиздер, бизде уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу аеусуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына мына чыгып калдык десем болот. Себеби үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мындай жеке анча-мынча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларды милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Ошол уюшкан кылмыштуу топту кантип жок кылыш керек болгон биз үчүн? Эң негизгиси булардын финансылык булактарын биз жок кылышыбыз керек. Бүгүнкү күн ушуга чейин уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда өтө байып кеткен. Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичине уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери кирген. То есть алар кандай болсо да чиновниктерди сатып ала беришкен, бизнести да жасай беришкен, бүт баардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ушул уюшкан кылмыштуу топтон уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесине бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштуу топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чингиз Жумагуловго карата,
ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Бул жерде мүлктөр бар, накталай акчалары бар, мүлктөрдүн баардыгы мындай жакшы мүлктөр, алар сатылып атат. Народнойлар, глобустар бар, пансионаттары бар. Уже 2-3 пансионат уже сатылып кетти. Так, чоң-чоң спортивный баягы курулуштары бар, жана башкалары бар. Ошолордун баардыгын алдык. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ Кыргызстанда жок, жана алардын баардык финансылык тамырларын кыркып бүттү. Эгер бүгүнкү күндө бир бандит боло турган болсо, ал көчөдөгү жанагы тыйын-тыпыры жок, көчөдө калган бандит. Мурдагыдай беловоротничковый бандиттер жок уже болбойт. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштык топ болбойт, эч кандай смотрящий, вор в законе, деген сөздөр бар, ошолор болбойт. Все. Кыргыз элибиз Кудайга шүгүр, мындан ары тынч, эсен-аман, бандиттерден коркпостон, биздин ишкерлерибиз өздөрүнүн бизнесин кылып, баардык өз иштерин жасай берет. Биз ушуга жетиштик. Мына акыркы 4 жылдагы ишибиз негизинде. Матраимов боюнча билесиздер, уюшкан кылмыштык топтун дагы бир чоң маселеси бул ошол финансылык подпитка болуп, финансы жагынан булар көптөгөн жакка кирип кетишкен. Булардын финансылык кылмыштардын, Матраимовдун кылмыштарынын баардыгы финансылык кылмыштар. Финансылык кылмыштардын негизинде Раим Матраимов кармалды, 2 жолу кармалган. Биринчи иретинде жана экинчи иретинде баардыгын кошконду. Раймбек Матраимов мамлекетке 223 миллион 419 миң 615 акш долларын өткүзүп берген. Бул 18 миллиард сомдон ашык акча. Эми баягы эмесине карап, курсуна карап өзгөрүп турат да, 18 миллиард сомдон ашык акчаны Райым Матраимов өткүзүп берген. Сен мүлк түрүндөгү баары жазылган экен, буларды окуп отурбайын, ошол негизинен ошол 223 миллион 419 миң 615 акш долларын өткүзүп берген. Так. Эми мына акциздик маркалар боюнча мен силерге подробный бир информация берип коеюн. Урматтуу журналисттер, өзүңүздөр билесиздер, акыркы 20 күндөн бери биз ушул акциздер боюнча, налогдор боюнча өтө чоң коррупциялык схеманы ачтык. Бул коррупциялык схема өтө тастыкталган, өтө мындай даярдалган. Бул жерде бир нече ошол налогду төлөөчү, налогду жыйноочулардын, салыкты жыйноочулардын жетекчилери катышкан жана ошолордун кызматкерлери катышкан. Булар бул кылмышты өтө мындай бекитип, даярдап, эч ким көрбөй турган кылып, эч ким билбей турган кылып даярдашкан. Жана бул кылмыштын көлөмү өтө чоң суммада болгон. Мисалы, булар эмне кылган? Мына элде айтылып жүрбөйбү? ЭТТН деп. Электрондук товар, электрондук товарно-транспортная накладная. Электрондук товарно-транспортная накладная дейт. Мен ушуну силерге бир 2 мүнөткө түшүндүрүп коеюн, себеби журналисттерге бул түшүнүктүү болуш керек. Эмне үчүн ЭТТН деп атышат? Булар ЭТТН эмне кылышкан? Булар ЭТТНди ар бир товар чыкканда акциздик марканы, скажем, водка, арак чыкканда, ошо арака акциздик марканы жабыштырат да, анан кийин сатканы жөнөтөт. Ошо сатканы жөнөткөндө ошол жерде ЭТТНди жазышат. То есть товар транспорт накладная электрондук. Алар эмне кылат? Ошону жазып чыгарат да, товар кете берет. Кете турган жагынан барып сатыла берет. А ЭТТНди возврат не деп коет? Возврат отклонен деп туруп, акта кайтарып алышат дагы, аны жок кылып жиберишет. Бирок товар кетти. Анын ордуна кийинки товар чыгарып дагы ошентип кете беришет. То есть бул ушундай мафиозный баягы структура болгон. Ар бир кайтарылган ЭТТНди налоговый инспектор текшерип, эмне үчүн кайтарылды, кандай болду деп акты түзүш керек. Бирок биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы текшерип атабыз. Миллион ЭТТН кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспектордор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон.
точнее 464 миллиард сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Мына көбүлөр айтып атышпайбы, эмне үчүн налоговыйдын башчысын кармады, анын орун басарларын кармады, жанагы кызматкерлерди кармады деп. Мына ушун үчүн кармаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул иш дагы жүргүзүлүп атат. Мындан кийин дагы азыр текшерүү аудиттер коюлду. Бул дагы бир жолу айтайын, бул кылмыш өтө даярдалган, мындай профессионалдуу түрдө бекитилген кылмыш болгон. Буга мынчалык киришип таппаганыбызда бул дагы деле боло бермек. Анан кийин эң негизи биз эмне үчүн адвокатты кармадык Алтынбекти? Так, кармаган себеби ушул кайтарылган ЭТТНдерди алар салык инспекторлору текшерип, дагы бир жолу айтайын, ар бирин текшерип, эмне үчүн кайтарылгандыгын себебин жазыш керек эле да. Булар текшербей койгон, атайын. Себеби ар бир кайтарылган ЭТТН үчүн булар өздөрүнүн мындай коррупциялык долясын алып турушкан. Иштейди, миллион ЭТТН кайтарылды. Миллион ЭТТНден $1 алсын, $1 миллион алып коюшкан. А эгерде $10 алса, $10 миллион алып коюшкан. Мына ушуну аз казып чыгып атабыз. Кимге кетти бул акчалар? Кимдер алды бул акчаларды? Так? Ушунун баарын аз казып чыгып атабыз. Жана мындан кийин дагы жанагы жокко тартабыз. Дагы бар адамдар. Так? Кече эле мындан 2 апта мурда коюлган налоговыйдын жаңы башчысы коюлду эле, фамилиясы ким эле? Кыдыров деген коюлду эле. 2 аптанын ичинде ал киши да кайра түшүп калды. 2 аптанын ичинде, 15 күн ичинде ал киши кайра ушул ЭТТНдерди жашыргандыгы боюнча дагы түшүп калды. Аны да бүгүн кече президентке биз представление бердик. Президент азыр башка бир назначить этип атат. Аны дагы жокко тартабыз азыр. То есть мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салгандардын ар бирин аябастан жокко тартабыз. Ким болсо да. Жоопкерчиликке келип иштесин, тийбейбиз. Эгерде мамлекетке зыян келтирсе, жокко тартабыз. ЭТТН болчу негизинен ушул. Бул жерде перечилдер бар экен, мен перечилдерди окуп коеюн. Негизинен ушул. Мен силерге айтып турган кабарларым ушул.